жеке ишкер биздин жарандарды иштетип майыптуу бар инсандарды кошуп биздин ушул биз сизге кайрылып кетебиз мынакей. Бизди коргоп бериңиз, коргоп бериңиз. Сіздерде мындай қағаз бар ма, мындай документ менен келдіңіздер ме? Ешнәрсе? Балдар бар ма? Бияқтын екі қыз бар. Бияқтын екі баласы бар ма? Мен бұл екі өттен ипотекада үй алған. Мебелдер чыгарып атабыз. Мына момундай мебелдер бар. Азыр заманбап мебелдер бардыгы. Жок, азыр эмне сүрдүрөсүздөр бул жерде эмне болот? Жок, эми муну мындай кылыш керек эми. Эң башкысы сиздин артыңызда өтө чоң иш бар экен бул жерде. Илгерегине жараган. Кредит. Ипотека кредит алганда. Ипотека үй алганда ошону азыр төлөйт. ай сайын акча берет. Акча. Ушактар. Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта ушул жарандарыбыздын кайрылуусу менен ушул чыгарылышты сиздерге көрсөтүп отурабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, артыбызда ипподром биздин кыргыз улуттук оюндар өткөрүлө турган биздин элибизге өзгөчө чоң бир орду бар жер десем болот. Бишкек шаарыбызда ушул ипподромдун жанында эле ушул аймакты мамлекет тарабынан өткөрүлүп, анын арасында ушул бизге кайрылгандар жараны маселеси боюнча өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта жеке ишкер биздин жарандарды иштетип майыптуу бар инсандарды кошуп биздин ушул мамлекетибизде кызмат кылып келе жаткан инсандарыбыздын жерин мамлекеттик өткөрүп, бул мырзалар албетте мыйзамдуу, кайсы бир учурда кызыл китеби бар бүт мэриянын колу менен бардык документтер негизинде ушул жерди иштетип аткарып аткан учурунда ушул мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп ушул жерди бошотуп берүүнү суранышкан. Азыр кененирээк сиздер менен бирге болобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн жагдай боюнча ким түшүндүрүп коет? Жагдай болчу мынакей биздин өзүбүздүн жеке менчик жерибиз. Өзүбүз салган бүт бар мынакей өкмөттүн берген кызыл китеби бар. Өкмөттүн мына герби менен коюлган печаттары менен бүт бары менен как положено бизде бар документтер бар. Эч кандай нарушение болгон эмес. Биз болгондо Акаев, Аскар Акаевдин убагында ушу жерди алганбыз. Рекламадан таап келип сатылган. Бар мынакей бар мэриянын уруксаты менен коюлган. Бүт разрешение мынакей госархитектурдан разрешениябыз бар. Мэриянын разрешениясы бар. Биз бул зданияны өзүбүз салганбыз. Өзүбүз мынакей бир тууган эжем болот бул. Ошол жерде мебельный цех ачып, мына ушул бир тууган эжем айылдагы тамын сатып, мен кашарымды сатып келип ушул жерге ушуну салып бардык документтер дайындалган. Бүт мынакей, бүт бар мынакей бар. Бүт мыйзам боюнча бар. Мэриядан ким келди? Сиздин аты жөнүңүз? Менин атым Талгат, Бекбоев Талгат. Жер пайдалануу контролу боюнча башкарманын орун басарыбыз. Ошол бул биякты кызыл китеби бар болчу убагында. Соттук териштирүү иштери жүргөн. Азыр жогорку сотко чейин жетип, аягында кызыл китеби жокко чыккан. Ошол негизинде бүгүнкү күндө мына терикчеттик истерди карасаңыздар, бүт сарайларды бошотуу иштери жүрүп атат азыр. Ошол негизинде биякта да бошотуп беришип биз өтүнүп атабыз. Эмне себептен кызыл китеби жокко чыгарылганын билесизби, билбейсизби? Убагында мыйзам бузуулар болуп, мыйзам бузуу менен берилген деп чечим чыгып, ошо менен анан соттук иштер жүрүп, акыры барып жогорку сотко чейин чыгып жетип, анан жогорку соттун чечими бар. Жогорку сот акыркы жолу качан болду эле? Жогорку сот ушул биз бул Курманбек Бакиевдин убагында соттошуп жүрүп, ошондо утулган кездер болчу. Азыр биз мына Садыр Нуркожоевич өзү акыйкат менен иштеп атат. Барын карап атат, териштирип атат. Жеке ишкерлерди коргоп атат, наоборотчу. Коргоо деген неме бар эле го? Жеке ишкерлерди ортоңку бизнести колдойбуз деген сөздөр бар эле. Мына могу жерде мына бүт рабочий балдар. Бул жердин баары Аккула ипподромунун жеринин баары азыр мамлекетке өткөн, азыр муниципалитетке өтүп. Бул жерде эч кандай жеке менчик жер жок да. Мисалы берилген кызыл китептин баары жокко чыккан. Сарайларга да берилген кызыл китептер жокко чыккан, бул жакка дагы берилген кызыл китептер жокко чыккан. Кыскасы бизде маалымат ушундай. Азыр биз буякта мына айтып атпайбы, теричеттик истер карасаңыз бүт бузуу иштер жүрүп атат. Бул жерге ошон үчүн биз эме коюп атабыз, бошотуп берүү боюнча өтүнүш. Буяк болсо кызыл китебин алып ушундай болгон деп эметем. Биз эч бошотуп бере албайбыз. Мен жогорку соттун чечими чыккандан кийин болду. Дальше кайка. Муну эми соттош болду. Садыр Нуркожоевдун убагында эми соттош болду. Максакал буга чейин барып сотко берип соттош керек болчу. Эми соттош адилеттүү эми чыгат алды сотторчу. Муну эми иштеп атат. Эми соттош болду. Эми кайрылалы мынакей. Бул жерде азыр жеке менчик жер жок. Бул жер бүт мамлекеттики. Азыр баары бузуп атабыз, мына көрүп атпайсыздарбы?
көрүп атабыз Эми эми. дерекчетин баарын Жогорку сот болду деп атпайсызбы? Жогорку сот жетти. Кайсы убакта болду ал? калп айтпасам, мен точно информациям жок азыр. Юрий отделинин представительдерин чакырайын, полный информация силерге официально. Хорошо. Болжолду менен канча убакыт болуп калды? Калп айтпасам 1-2 жыл болуп калды окшойт уже. 2-3 жыл. Ушул эмес, уже 4-5 жылдан Азыр 10 жылдан бери келет атабыз мынакей могу мененчи. полный тактап турасыз, сизге официальный информация беребиз. Бакет Юрий могуна бери отдел атабыз. эл менен чакырса беречи. Келип официально полный информация берсин. Ача болгон жок болгон. Ошондо маселе ошол эле экен. Бошотуп бересиздер эми. Жок, бошотуп бере албайбыз. Мына могу такыр могу жерде Могу жерде 20-30 бала иштеп отурган балдар могу жерде. Үйүн бүтпөгөн балдар могу жерде. Бардыгыбыз кредит менен иштеп атабыз. Бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы бар, башка жака жумушка албайт. Ушул жерден нан таап атат, балдарын багып атат, ипотекага алган үйлөр бар. Ошолор дагы катталып атабыз. Мунун үйү жок. Мынакей, мунун үйү жок мынакей. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мынакей. Ушул жерден мээнет кылып оокатын кылып атышат. Ипотекалар бар, кантип төлөйбүз? Кредиттерибиз бар, кантип төлөйбүз? Кредитте отурушат балдар. Бардыгы мына канча деген балдар жумушсуз калат. Канча жылдан бери могу жерде өзүбүз мээнетибиз менен алып ушакта иштеп келатабыз бардыгыбыз. Канча элди тейлеп мындай. Бизге иши калтырып бериңиздер, бул жерде биз бере албайбыз. Бардыгы кантип үйлөр болуп кетет бул жерде. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылып кетебиз мынакей. Бизди коргоп бериңиз, коргоп бериңиз. Бул жердечи бардыгы бар. Документтештирилген документтердин бардыгы бар. Мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга чейин бардыгы ушул жерде канча жылдан бери мээнет кылып ушул жерден нан таап жеп келатабыз. Биздин укугубузду коргоңуз, Садыр Нуркожоевич, сизден суранарыбыз. Документтерибиздин бардыгы эле туура бул жердечи. Биз канча мына балдардын бардыгын сураңыз, ар биринин бүттүгүн канча жылдан бери мээнет кылып ушул жерден нан таап жеп атабыз. Кредиттери бар бардыгын. Азыр эч кандай неме жеңил окат жок. Түшүнүктүү. Бул жер жогорку сот тарабынан четке чыгарылып кызыл китебичи. Анан мамлекет тарабынан бул жак жер мамлекет өткөндүгү тууралуу кабыл алыныптыр. Эми бул кишилерге биздин жарандарга, жеке ишкерлер катары мамлекет тарабынан бир мындай колдоо көрсөтүлдү, башка жактан жер берилип же болбосо мындай жок, эчтеке жок эле кылып тееп атпайбы бул жерден. Кызыл китеп эгер эме болсо, мыйзамдуу болсо, анда ошондой вопрос көтөрсө тура болмок. Кызыл китеп жокко чыгып кеткенден кийин анда мыйзам бузуу менен берилген деп чечим чыгып атпайбы жогорку? Убагында биз ушул муну кызыл китепти ким берген? Ошолорду жоопко тартпайсың. Эми ал уже биз страдать этип атат. Ал уже экинчи вопрос. Ал өзүңүздөр жанатан бери айтып аткан боюнча кайрылуучу жерге кайрылсаңыздар болот. ушул жерден канча деген кредиттерибиз бар, мисалы үчүн. Канча деген балдар үй куруп атышат, ушул кредит алып, ушул жерден акчасын таап төлөп, бүттүгүн жардам бериңиздер. Садыр Нуркожоевич, сизден суранабыз. Жерби? Бияка да суу берип койсоңуз. Бияктагы. Сиз аты жөнүңүз? Лебада, анат, там, будет. Дэмэн, Кайык бар мына реклама менен. Башка жумушка албайт. Ирет түндүк болочу. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар иштейт, ооба. Башка жака жумушка албайт. Бизде иштеп ушул жерден нан таап, ушул жерден үй алып, ипотекага үй алышып, кредитте өшүп атышат. Квартирада турабыз да, биз кайыкка барабыз, эми кайыктан жумуш алат. Оода, кредиттерди кайыктан акча таап төлөшөт. Кайыкка жумуш калат. Ошол да. Негизи жалпы канча адам иштейт бул жакта? 20 адам, башы азыр 25-30 эле калдык. 40 адамга чейин барып жакшы эле иштеп атканбыз. Анан момундай келип, улам коркутуу, үркүтүүлөр болгондон кийин улам жумуш азайып, ишенбестик болуп, ар ким кетип атат. Мисалы үчүнчү. Азыр Түздү өчүрүп атат, сууну өчүрүп, сууну өчүрүп чыккыла деп коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат бизде. Биздин юридиялдан ким келет деп атсаңыз беле? Ооба, силер принципе Думиден эле барып информация аласыздар. Себеби мына Думи кызыл китеп жокко чыгып, Думи өзүнө полный жерди өткөзүп алып алды. Мына бул жер, картада көрүнүп турган жер, кызыл китеп жокко чыгып, кызыл китеп жокко чыккандан кийин департамент по управлению муниципальным имуществом деп коет эмеспи? Ошол жер өзүнө бул жерди закреплять ете алып.
Кайсы жылдар экен? 2000 получается мына акт приемки передачи 2019 өзүнө өткөзүп алды. Мамлекет өзүнө, эми кыскасы муниципалитет өзүнө. Жоксо демек 2019 жылдар болуп турбайбы экен? Катышкансызбы сотко? Сотко катышты да, баарын эле катышты. Бүт эле эмени баарын эле ошол жака чечип атты да. Ал жактан жогорку жактан билбейм, соттордун баары адилет иштеди ал убактачы. Карапайым элдин укугу корголбой калып атпайбы? Азыр Садыр кожосунун убагында соттор адилеттүү эми иштеп баштады. Адилеттүү иштеп атат. Биз ошо Садыр кожоевич менен УКМКнын башчысы неме Кыдыршаев, ой атын таппай калдым. Камчыбек Кыдыршаевичке ишенип атабыз. Биз адилеттүү иштеп атат. Бизге адилет ушул жерди чечип берсин суранабыз. Ооба. Ата деген мээнет менен салынды. Мээнеттер ойлоп коюш керек. Сиздин аты жөнүңүздү унутам, кечиресиз. Бул кайрылуу боюнча сиздин жеке оюңуз боюнча кандай иш-чара болмокчусуз? Азыркы учурда кандай? Мен муниципальный госслужащиймин да, мен жеке комментарий бере албайм анда. Жок, азыр эмне сүрдүрөсүздөр бул жерде эмне болот? Жок, эми муну мындай кылыш керек, эми Думиден биз официально каталалы. Бошотуп берүү боюнча Оода канча деген департамент сиздерде мындай кагаз барбы, мындай документ менен келдиңиздерби? Эч нерсеси жок эле. Жок, биз бул терекчеттин баарын эле бошотуп атабыз да. Ошол негизинде болсо бир жөн мына ат сарайды сүрдүрүп 2 күндө бузуп салды мына могу жердичи. Бул жерге деген канча деген мээнет менен салдык. Өзүбүздүн маңдай тер, кара терибиз менен айылдагы жер участоктарыбызды сатып келдик. Үйлөрүбүздү сатып келдик. Ооба, болгон мээнетибиздин, болгон тапкан акчабыздын баарына дагы деле жумшап келатабыз. Ушул жерге чаптап, ушул жерден нан таап жеп атабыз деп мына ушунча балдар кыздар баары ушул жерден кредит алып төгүп, кредиттерин жаап, үй салып атышат, жер алып атышат бардыгы. Ушу биздин укугубузду коргоп бериңиздер, Садыр Нуркожоевич. Сизден суранабыз. Тур салганга кандай болбой калат го өртен? Ооба. Биринчи кадамыңыздар кандай болот азыр? Биринчи кадамыбыз ушул департаментке кайрылабыз официально бизге. Жер боюнча официально эмесин берип берсин бизге. Негизи мындай маалымат катары сиздерге да айтып коет элем. Негизи могу жердин баары бүт муниципалитетке, мамлекетке өттү. Бул жерде жеке менчик жер жок. Биз билебиз, жердин бүт эле эме мамлекетке. Үйгө келип үйдү бошотуп десе дагы ушундай болорса болбойт да. Биринчиден сиз азыр буякта туура информация берсеңиз, бул жерди база алган жокпуз. Бияк сизге низиловый жек закон алганбыз да бар деген, эми түшүнсөң. Түшүнүп атабыз, түшүнөбүз. Мондай зданияны салдык бу жерде 5 жылда, 10 жылдап салдык мына. Эжем үйүн сатып келди. Оода, таластагы үйүбүздү сатып, мен мал чарбамды бүт сатып келдим. Ушул жерде тикеден тик туруп өзү салган мынакей. Могу жердин баарын өзү салып мынакей. Мына мен эле келатат мына классташ балам. Классташ балам Нурлан. Мына канча деген мээнет кетти ушул жерге. Баары ушул жер менен оокат кылып атабыз. Мына баары тамсы алып атабыз, кредит алып атабыз. Мээнетти ойлоп коюш керек да, акыятты кылыш керек. Иштеп атышат балдардын баардыгы. Кредиттерин ушул жерден иштеп жаап атышат. Биз мисалы үчүн ак эле мээнет кылып атабыз, маңдай терибиз менен иштеп атабыз. Эч кандай уурдап алып же уурлук кылып алып сатып аткан жокпуз. Бүттүгү маңдай мээнетибиз менен иштеп таап атабыз. Мына канча деген балдардын баардыгы ушул жерден нан таап атышат. Көп балдар 20 жылдан ашты. Иштеп атканыбызгачы ошол жерден агарып көгөрүп дегендей үйлөлүп болдук, жер алганыбыз, жер алдык, тамчалап атабыз. Бирок могу адамдын баарынан сурасаң, баарыбыздын мойнубузда кредит бар. Болбой калды дегендикке 200 миң, 100 миң кредит бар да. Ушул жерден иштеп айлыгыбызды алып атабыз, кредитти жаап атабыз. Эгер бенди бузуп салсаңыздар, биз кандай кылып күн өткөзүп эме кылабыз да? Биздин оюбуз ошол да. Ошо суроого ким жооп берет деп мисалы үчүн да. Баарыбызда тең азыр мойнубузда кредит бар. Бар. Ошондон ошо айлыгыбызды алабыз каждый жума сайын. Кредит төгөбүз, семьябызды багып атабыз. Ар бирибиздин мына бойдок балдарыбыз, бүт семейный балдарыбыз. Мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар мына. Ушунда биз эме алып кой. Ушулар да ошондон оокатын тапсын деп. Мына булар да эмгектенет жакшы. Анан эми азыр биз моюндан момча адамды чачагат үй сериппиз. Элестесеңиз өзүңүздөр делечи мындай. Кандай болот? Биз кимге барып жалдырап барып мисалы жумуш ордун табабыз. Банк санктары бүтпөйт да мисалы. Ооба. Түспөйт да. Эми эл өкүл катары сиз дагы элдин кызматында жүрөсүз. Жагдайды уктуңуз. Сизден буюрса биринчи кадамды күтөбүз. Андан соң эң башкысы мамлекетибиз адилеттүүлүк туура сөз түрдө бардык нерсе адилеттүүлүк болот болсо элдин көйгөйдө бул жактан чечилет. Эми биз дагы исполнительбиз да. Ооба, түшүнүп атабыз. Чечим чыккан, чечимди аткарыш керек. Мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Бул эжекелердин өздөрүнүн немелери болсо эми кайрылчу кишилерге кайрылып атышаттыр өздөр дагы биз.
күтө туралы дагы көрөбүз да. Негизи келип эме сүйлөшкек да. Канча деген элдин мээнети жатат. Мисалы кандай мындай кылалы, тиндей кылалы. Келишим түшүш керек да негизи. Анан келип эле таса сындырып талкалап кеткенде болбойт го бул жер. Канча менен курулуп атса мисалы. Бул жерде канча деген иштеген эмелер турат мисалычы. Азыр согуштун учуру эмес го. Анан келип эле анан бузуп салганда сарай-марай болсо бир жөн кетип калат эле бирден ат жетилип алып. Анан ушу келипте мээнет 20 жылдан бери салынган эме мына жаңы бүткөндө кайра бузабыз болот да мисалычы. Сал келе болуп атат бизге делечи мисалы. Түшүнүп атам. Канча 20-30 бала жумушсуз калат. Кредиттерибизди кантип төлөйбүз деп илакташып атат. Ошол жерден көбүрөлө келет мына. Мен деле мисалы 3 миллион эмен жатат кредитим үй алган ипотека. Ал кантип берем мисалы банк менен сүйлөшсөм бери ал эметпейт да, бүтпөйт да. Мына бул жумуштан ажыраса бул да үйүнөн ажырайт да булчу. Тияк төгүлбөй калат. Үйүнөн ажырайт кичинеден. Ой да канча деген балдар кыздардын баары ушул жерден эле иштеп кредит төлөп үй салып башка жумуш деле жумуштарын кылып атышат. Возрастта келип калды, кайсы жумуш иштейбиз мисалы. Көңүллүү жумушта ушундай 20 жылдан бери иштеген. Түшүнүктүү. Сиз мен эме сиз эме кылбайсызбы? Барып кайрылышып барып эметиңизчи барып. Мына мэрияга ордук кабыл албадык да. Мэрияга ордук тиге чал, буга чал деп ийишиң алдында турасың ошо 2 саат акыйпчы. Кабыл албайт. Кактан келди? И потом ушул жумуш боюнча дейсиң, эч кандай кабыл болгон жок. Качан бардыңыз акыркы жолу? Акыркы жолу өткөн жума бардым. Өткөн жума бардым. Азамат вице-мэр Азамат деген эмеге телефон чал деди. Фамилиясын унутуп калдым. Чалдым 2 саат отурдум ошол жерде. Телефонун албайт. Ар жерде охранник турат, киришпейт. Ушинтип эле көчөдө кала турган болдук биз. Ошо да элдин мээнетин кичине бизди да ойлоп коюңуздар, канча деген балдар үй бүлөсүн багып атат, ушул жерден агарып көгөрүп, үй салып атышат, бардыгы жер алып атышат, бардыгы ушул жерден нан таап атышат, чынын айтканда. Бардыгы ушул жерден участок алып, үй салып атышат. Бардыгыбыздын мойнубузда кредиттер бар. Биздин укугубузду колдоп бериңиз, Садыр Нуркожоевич, сизден суранарыбыз. Жеке иштерди жакшы ишенебиз сизге. Жакшы иштерди жасап атасыз. Адилеттүү чечип бериңиз бизге. Момча бала наны жок калат, балдарын багып атат ушул жерден. Жакшылап чечип бериңиз. Сизден өтүнөбүз. Көптөн көп суранабыз. Рахмат. Эми мэрге канча жолу бардыңыз? Бир жолу бардыңызбы? Мэрге биз буга чейинки Айбек мырзага чейинки мэргедерге барганбыз. Кабыл алды ал? Эч кабыл албады. Эч ким кабыл албады. Жок. Баары чечилгенде мынакей, азыркы бул жигит келгенде эле мынакей өкмөткө өткөн жерде эле ушинтип эле бизди жолутпой эметти да. Садыр Нуркожоевич, Кыдырбек Кадыршаевич, сизден көптөн көп суранабыз. Мынакей мен жанымда мүмкүнчүлүгү чектелген ушул баланын дагы жанымда дагы бирөө турат. Мына момча баланын бардыгы ушул жерден нан таап атабыз. Кредит төгүп атабыз. Сиздерден суранабыз. Ушул жерде адилеттүүлүк менен чечип бериңиздер. Биз мына өкмөт салып берген момундай сарай эмес, муну деген ташынан бирден алып келип туруп ушул жерде мээнетибиз бар. Ушу мээнетибизди коргоп бериңиздер, бизди карап бериңиздер, ушуну бизге чечип бериңиздер. Ушул жерден биз нан таап жеп атабыз. Карап бериңиздер ушул жерде. Мына но бала мына башка жакка барганда эч жакка жумушка албайт, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды. Мына булар кантип төлөйт? Жарым-жартылай төлөнүп калган кредиттери мынакей но бала. Ипотека менен алган үйлөрү. Ипотекадагыларды кантип төлөйт? Кредитке алган үйлөр бар. Бардыгы эле кредит алып, үй салып, азыр жумуш ошондой менен жүрүп калбадыбы? Ушул жерден акчасын таап төлөп атабыз. Бирибизге жардам берип, жумуш болбой калса, ала калып, бере калып, ушинтип келе атышат. Мына бардык балдар ушул жерден үй салып атышат. Анан бардыгыбызды орто жолдо мынтип талаага таштап салганыңыз болбойт. Садыр Нуркожоевич, сизден суранарыбыз. УКМКнын төрө башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, сизге биз ишенебиз. Бул жердеги иштеп аткан балдардын, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын бардыгыбыздын укугубузду коргоп бериңиздер. Суранабыз. Момча бала үй бүлөсүн кантип багат? Мына 30-40 бала турат могу жерде. Каяка барып кантип нан таап балдарды багабыз? Ушул жерди коргоп бериңиздер. Бизге жардам бериңиздер. Биздин карамагыбызга чечип берүүңүздү суранабыз. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сизге биз ишенебиз. Сиз жеке ишкерлерди колдоп келгенсиз жана колдойсуз. Сизге биз ишенебиз. Рахмат.
Урматтуу Садыр Нуркожаевич, өзүңүз көргөндөй ушул биздин мамлекетибизде, элибизге, жерибизге кызмат кылып жүргөн кандайдыр бир салым болсо да ушунча кишиге жумуш берип, ушул майыпты бар инсандарга ошо иштейт экен, өзүңүз көргөндөй жагдайларын түшүндүрүңүз десек болот. Азыркы учурда ушул бардык документтери бар, кызыл китеби бар, бирок кандайдыр бир чечим менен 2019-жылы бул кызыл китептерди жокко чыгарып, бул жер мамлекетке алектенишкен экен. Бирок албетте бул инсандар мыйзамсыз алынган эмес, өздөрү сатып алып, өзүңүз көргөндөй ушул өздөрүнүн мээнети менен ушул жерде тургузуп, ушунча элди алып иштеп, мына жумуш жакшы болуп келе жатканда ушул жерди бузуп сүдүрөбүз деген бир өзгөчө мэриядан чечим чыккан экен. Албетте биз сиздерден адилеттүүлүктү талап кылабыз. Биз элибизге кандайдыр бир адилеттүүлүктү орното турган болсок, ишибиз ушул инсандардын келечеги дагы бир кең болот десем болот. Чоң рахмат сиздерге. Азыр дагы биз суранабыз. Адилеттүүлүктү суранабыз. Адилеттүүлүктү суранабыз. Ушул жерде иш кылабыз мынакей, жеке ишкербиз. 20 жыл болду. 20 жылдан бери мынакей мебель чыгарып, эмелик чыгарып иштейбиз мынакей. Бул жерде мынакей эжем болот. Бир тууган эжем экөөбүз мына ушу салган здание мынакей. Ушул жерде жананча бала эмгектенет. Мына бул жерде дагы канча деген семьялар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар иштейт. Эч жака жумушка албайт булардычы. Ушулардын аркасында ушул балдар жазат. Ушулар жоопкерчилиги аябай жакшыдан чоң. Кредит төлөп атышат бардыгы. Могу жерде иштеген балдардын бардыгы кредит менен үй салып атышат, үй алып атышат. Бардыгы ошол неме мыйзамдаштырылып иштеп атат, эч кандай. Көрүңүздөр, кирип көрүңүздөр мына иштеп. Бул эмне эмеректер могул, сиз болбосо? Мына булар мебель. Жумшак эмеликтер да. Биз өтө кымбат эмес, өтө сенде адамдарга жасаган келиндер мынакей. Мына ушул жигиттер ушул жерде иштейт мынакей. Жумуш, ишкана кургузушат. Ана которуп турсаң, которуп. Мына үйгө алып, үй алышкан, ипотека төлөп атышат, мына эки бала тең. Ипотека үй алышкан экөөтө мынакей. Мына жаңы төлөнүп башталды. Эми аны ким төлөйт? Мына ушул жерде чектелген балдар, булар жумушка албайт, билесиздер. Ушул жерден нан таап жешет, ипотекасын төгүшөт мынакей. Семьясын багып атышат. Экиден балдары бар. Мына менин эле өзүмдүн 500 000 кредитим бар. Мисалы аны мен кантип төгөм? Бияк жабып салса. Каяктан табам андай акча? Эмне жумуш аткарышат? Мына ушул жерде мына мебель жасашат мынакей. Мебель. Каркастардыбы? Каркастарды, мебель каркастарды жазат. Ушуларды жасашат. Бар жыгаш тилишет, ушул жерде каркастарын жасашат бул экөө. Балдары барбы? Бияктын эки кызы бар. Бияктын эки баласы бар. Эми бул экөөтөн ипотекада үй алган. Экөөтөн, эки ипотеканы ким жабат? Ушул жерде иштеп аткан балдардын бардыгы эле ушул жерден кредит алып, ушул жерден төлөп, жер алып, там салып атышат. Бардыгы эле. Бардыгынын моюнда кредиттер бар. Биз деле мына до сих пор могу жактын баарын бүтүрүп, кенен бүтүрө элекпиз. Ошо момундай болуп, неме болуп аткандан кийин биз дагы ишене албай, бирок токтобой иштеп атканга аракет кылып атабыз. Бардыгын таза ойдогудай бүтүрө албай. Жакшы. Кийинки бокс көргөн. Кийинки бокс көрөлү. Мына бул жерде дагы бул жерде да өзүбүз салганбыз мынакей. Мебельный сек болот. Казыркы заманбапка жараштуу кылып кичине мына жакшы мына магазин кылып, эл келсе көрүп, мындай ала турган кылыпчы. Мына светти өчүргөндүн азабынан мынакей мебелдерибиз бүтпөй, заказдарыбыз бүтпөй жатат. Мына жарымы калып, мына кырыч бүтпөй жатат. Өткөндө бул жактан ушундайлар чыгара турасыздарбы? Мебелдер чыгат. Ушунун баарын мен кезип, кыркып, даярдап, кыстарып тигип, балдар жазайт. Бардыгын өз колубуз менен, өз маңдай терибиз менен жазап неметип атабыз. Эч жактан сатып келбейбиз. Бүттүгү өз колубуз менен жазылат. Могу жер мебелге толуп жакшынакай болуп турчу. Мына азыр мындай болгонго жараша эчтеге иштелбей, жумушубуз нормальный чыкпай, свет 2 күнүн биринде өчүрүп кетип атат. Балдардын баары алды уже жумуш иштеп, аркы жака кетип тарап атышат. Жүрбөй жатат, жумушчу жакшынакай жүрбөй жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кредиттерин төгө албай кыйналып атышат. Бардыгы эле ар бир семьяда кредит бар. Баарыбызда бар. Түшүнүктүү. Бизге жардам беришин суранабыз президентибизден.
Биз ушул акыйкаттыкты күтөбүз. Бул жерге канча деген мээнет. Ушул здание менен эле могул аркы здание, Аркы здание. Ушул жердин баары өзүбүз. Канча мээнет кетирдик, ооба. Эмгек менен салган бүт өзүбүз. Карабай, жакын эле бүткөн окшойт. Мынакей ушу бүткөндө мына 5 жыл эле болду муну бүткөнүнөчү. 10 жылдап салдык теги 2 этаждан 10 жылдап салып аттык мына. Мунун рахмети бар, бул жердин рахмети бар. Бүт бар мыйзам чегинде салынган, бүт бар архитектура менен, мэриянын разрешениеси менен салынган, уруксаты менен коюлган бүт бар печаттары менен баардыгы мынакей мамлекеттик герпеч печат ушуну биз алгандан кийин ишендик да мамлекеткечи. Ооба. Бардык. Мына бүт бар мынакей бүт эч бир кагазда мынакей разрешение мэриянын мынакей разрешениесине чейин турат. Если бул кагаздар болбосо биз берге мынча күч жумшубайт элек. Метибиз башка жака жумшат элек да. Биз мамлекетке ишенип ушуну кылдык да биз. Швейный цехта бар турбайбы? Түшүнүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ишиңиз керек болсун. Кайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Канча убакыт болду бул жакта иштегениңизге? 20 жылга жакын калды. 20 жылга. Ишке көнүп калгансыз. Көнүп калдык, 53-ке чыгып калдык уже. Бул классташым болот Нурлан. Ушу чогуу чечип жатабыз. 20 жылдан бери. 20 жыл болуп калды. Бала чаканы ушул жактан. Бала чактан бүт жакта. Кредит ушул жактан жабылды. Кредит алып, там бүт элек майлы. Айлык алабыз. Бүт элек. Кайда жашап атасыз азыр? Азыр квартирадамын. 15 000 төлөйм. Айына. Ошо. Бул жакта да жатып калган күндөр болобу? Ооба, бу жерде Алла остот жашайм. Кайсыл жерде көрсөтөсүзбү? Охранник болуп. Будкада. Охранник. Охранник болуп. Будкада да калып каласыз. Кечти түнкүсүн карайм биякта. Ушу тегерек маза. Ушул жерде иш кылат, ушул жерде өзүнүн 5 баласы бар, 5 баласын ушул жерден багып атат бул. Колдон келген жардамды берип атат, айга үй салып атат, ошо үйүн бүтө албай жатат ушул жерденчи. Кредити бар бул баланын дагы. Жардам берип атат, биз дагы колдон келишинче жардам кылып атабыз баарыначы. Бул жакта өзүңүз жалгыз элекин да бул жерде. Жок, бир напарный бар, ал ооруп калган. Ооруп калды, мен ооруп калып тура албадымчы. Түшүнүктүү. 2 бала иштейт, тиякта 2 бала иштейт. Анан эми үстүнө чыгып та көрүңүздөр мынакей. Канча рахмат сизге, үстүнө чыгалычы. Жашынакай эл керегине жараган, жашынакай мебелдер чыгарып атабыз. Мына момундай мебелдер бар. Азыр заманбап мебелдер бардыгы эл керегине жарап, мына кыска сеп бергендер үйүнө тойго алып атат. Элдин керегине жараган жумуш жасап атабыз ушул жердечи. Биз ушул жерде мээнет кылып атабыз. Бул жакта болсо, мына бул жакта балдарым ошо мебелдерди чыгарышат мына. Могу мебелдер чыгарат. Эл керегине жараган эле жумуш бул жердечи, эч кандай неме кереги жок жумуш эмес, керектүү жумуш да. Заманбап дизайндар менен ушундай мебелдер чыгарат. Анан бул жакта мына могу жерде жазып аткан балдарым мына. Краскасын чачат атат ошо. Жок, клей. Клей. Анда кыздар болсо бул жакта мына моундай кылып мебелди бычып тигебиз. Салмасыздар. Ооба. Ошо заманбап мода менен ошо кандай жакшы дизайндер, жаңы дизайндер менен ошо мебелдерди бычып тигип, ошо эл керегине жараган мебелдерди чыгарып атабыз. Мына бардык эле. Азыр бара бираз кичине мындай неме беспорядок болуп калды, ооба. Орусча айтканда творческий беспорядок деп коет. Ошондой болуп калды да, баягы өзүбүз дагы мындай немете албай. Болбосо эл керегине жараган эле мебелдерди чыгарып, заманбап мебелдер чыгып атат, жакшы. Шаар түстө шаарга эле кызмат кылат элек да. Ооба. Шаар турса, могу жердеги канча үй курулса, ошол үйдүн баарына мебел керек болмок. Аябай сонун мебелдерди чыгарып, эл керегине кызмат кылмакпыз. Аябай эле бизди ушул жерден коскобой эле койсо жакшы болот эле. Сырттын баарын ооба жакшынакай заманбап кылып жаза алмакпыз. Канча болду иштегениңизге? Мен бул жерде иштегениме 10 жылдан ашып калды. 10 жылдан бери. Ооба. Ошондон бери ушул жерде эмгектенебиз, жакшы. Жумуш жагабы? Мамилеси бул жактан. Бу жерден ак эмгектин эмемес, өзүбүздүн мээнетибиз менен иштеп атабыз бул жерде. Буюрса жакшы баары. Анан моундай жерден тапатандан келип эле эме кылган болбойт, мисалы. Мен да эмем бар, бала чакам бар. Ошо ак эмгек менен ушул жерде эмгек менен нан таап, балдарымды багып атам. Анан кредиттерим бар менин дагы, мисалы. А бу жерден жумуштан айдалып кетсек, мамлекет мени күтпөйт да. Сен мага кредитиңди төлө депчи. Туурабы? А болбосо мамлекет келип мага үй алып бербейт да, сен үйүң жок экен. Сага үй берейин деп эч ким келип айтпайт мага, мисалы. Кудайга шүгүр, мына ушул жерден нан таап жеп атабыз. Анан ушу Садыр Нуркочоевичке кайтмак элем мен дагы. Ушул жерден неме кылбаңыздар бизди.
Баарыбыз чогуу коллектив менен суранабыз. Жакшы мээнет бул эми бирөөлөрдөн урдап алган, басып алган жер эмес. Мээнет менен салынган жер бул жер. Канча адамды эме кылып атат. Камсызданып атат да бул жерденчи. Жакшы немелер. Суранабыз деп ушу. Биздин эл башчыларыбызга дагы, өкүл башчыларга бир кол коюп мондай кызыл китеп берилген, анан кайра бир кол коюп туруп эле кайра жокко чыгарган кандай болуп калат? Ушу жерде ишенип барыбыз, ушу жерде 20 жылдан бери мынакей менин да классташым болот. 24 жыл болду мен иштегениме. Ушу жерден фундаментинен баштап мээнет кылып, таш тизип ушу жерден мээнет кылганбыз, ушу жерден нан таап жеп атабыз. Эми биздин коргоп берип. Биз бул жерде ушу 40тай адам иштейт. Ушу жер өзүбүздүн үйүбүздөй эле болуп калды. Эртең менен келебиз, кечинде кетебиз, ушу жерден мээнет кылып эле нан таап жеп атабыз. Анан тапа таңынан эле монтип кет чыккыла деген бизге аябай жаман оор тиеп атат. Ушу бизди коргоп берүүңүздөрдү суранабыз. Кыдырбек Кадыршаевич, ар бир балдар, ар бир Садыр Нуркожоевич, сиздерден суранабыз. Түшүнүп, албетте бул берүүсү дагы кызыл камча Кадыршаев көрөт деген ишеничтебиз. Анан айта кызыл китеп дагы роль ойнобой калабы, кандай болуп калат, Айта турган нерсе, кызыл китептен дагы биздин ушул жерде иштеген мамлекетибиздин жарандары, ушул жерде камсыздандырып, ушул жерде оокат тапкандыгы, бул кызыл китептен да өйдө турат деген ишеничтебиз. Адамдык сапатта Садыр Нуркожоев ушунча элди көрүп атат, жагдайды көрүп атат, майыптуу бар балдарды көрүп атат. Сөзсүз түрдө адилеттүүлүк менен сиздер жакка чечип берет деген ишеничтебиз, көрөбүз. Ишенебиз. Садыр Нуркожоевич биз жакка чечип берерине ишенебиз. Адилеттүүлүктү күтөбүз. Чоң микрорайон этаждар түшкөн атыптыр. Ошо жерге деле ушу жер мебель керек болуш керек ар бир үйгө. Бир ишкана болуп, чекесинде бир ишкана болуп калып калса экен деген ойдобуз. Ушу бизге чечип бериңиз, Садыр Нуркожоевич. Ошол түшкөн үйлөргө дагы жакшы мебелдер тигип берип, ишкана болуп калат бир этаждардын чекесинде. Биз башка бирөөгө кызмат кылган жокпуз. Өзүбүздүн элибизге, элибизге кызмат кылып атабыз. Могу жерге жакшы үйлөр түшсө, ар бир үйгө деги эле мебель керек да. Анан ошол биздин ушу маңдай тер менен алган мээнетибизди жокко чыгарбай, ушул жерге эл керегине жараган жашынакай мебелдерди чыгарып, ушул жерде иштей берүүбүздү, ушул жерге бизди калтыруусун суранабыз президентибизден. 20 жылдан бери ушул жерде иштеп атабыз, эми экөөбүз какы барабыз жумуш иштеп. Ушул жерди бизге чечип берүүңүздөрдү өтө чоң суранабыз. Ооба, сарсанаа болсоңуздар эми. Буюрса көрөчү чечилет, буюрса жакшы жакка. Эң башкы жакшы ниет кылалы дагы, ниетибиз менен. Ооба. Сиздин жакшы иштеп атканыңызды биз аябай көрүп атабыз. Бизге акыйкаттык менен бизге чечип берет деген ишеничтебиз. Сиз жакшы иштерди кылып атасыз. Кудай буйруса, карапайым элдердин бардыгына жардам берип атасыз. Ушу бизге ушул жерди чечип берүүңүздү өтө суранабыз. Садыр Нуркожоевич. Чоң рахмат. Сиздерге да ишиңизде ийгилик апа. Өзүм апамдай эле апалар экенсиздер. Шыркаганыңыздарга бир көп бар, ушунча сиз өзүңүздөр эмес, эл жутка да күйүп атасыздар. Эң башкысы ушул нерсе эл өкүлдөрүбүзгө жетсин. Чоң рахмат сиздерге, ишиңизде ийгилик. Буюрса, мээнетибиз, немелерибиздин баары туура чечилет деген ойдобуз биз дагы буюрса. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Эң башкысы сиздин артыңызда өтө чоң иш бар экен бул жерде. Эл керегине жараган оо. Элди жумуш менен камсыз кылып, элибизге, жерибизге өзүңүз кызматыңызды кылып атыптырсыз. Буюрса адилеттүүлүк менен бул иштер оң жакка чечилет. Анан ишенебиз. Бир мүмкүнчүлүк болсо, мэрге дагы бир кайрылып, мэрге да бир чогуу кирип чыксак, аябай сонун болмок, кирип сүйлөшүп бир бардашпы? Макул. Ошону макулдашып, азыркы мэрден келген мырзалар биринчи кадам таштасын. Эгерде ал токтоо менен келе турган болсо, биз ошого карап иш кылып, анан ары мэрге барып күтөбүз. Чоң рахмат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Обед болду, түшүк тамак. Келе. Бак отурайын, Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Булар канча жашта? 40-ка келди. 42. 42. Бияк жаш эле окшойт. 30 жаш. 30 жашта. Ошол шакта агамга кылабыз. Эми мындай үйрөнүп калган окшойсуздар сиздер дагы мындай. Канча жыл түшүнүшүп, бири-бириңиздер. Канча жылдан бери иштешип жүрөбүз, үйрөнүп калдык. Канча жыл болду иштегенсиздер?
Меникine 24 жыл болду. 24 жыл. 3 жылдан бeri иштейбиз. Бияк бенен эле келет. Где-то 20 жылдын тегере болуп калды. Эйламан экен аты, э? Эйламан. Мурат. Мурат. Жакшы. Чоңу 15 декен, кичинекей 2 декен. Бирөө 3 декен, бирөө 2 декен. 2 жаш. Мама, папа. Эми ушул инсандардын бул жерде иштеп жүргөнү, оокат таап атканы Кредит. Ипотека кредит алганда. Ипотека үй алганда, ошону азыр төлөйт. Ай сайын акча берет. Ак сайын. Ушактан. Бияктан кетсек үйдө жок калат дейт. Үйдө жок калат. Бияктыкта ошо ипотека үй алып, үй ичин баарын бүтүрүп, уже жашап атат, бирок бүтө элек да ипотека. Кредитин төлөп атат да азыр. Бияктыкы салынып атат, салынып бүтөйүн деп калды ошо да. Негизи бул инсандар менен иштеш оңойбу? Биз үчүн баягы көптөн бери иштеп жүргөнгө бизге оңой эле. Оңой эле. Сүйлөшөбүз мында. 14 жылдан бери иштейт турбайбы? 14 жыл. Телекод. 3 жыл. 14 жыл. 14 жылдан бери иштеп дейт. Азыр бияктан кетип жаман болот атам дейт. Биякта ушундай ситуация болуп аткандан кийин булар жаман болот. Кредит каяктан төлөйт? Буларды мүнчүлүгү жеткендерди эч ким деле жумушка албайт. Көбү качышат булардан. Макул, эми ушулардын урматына ушундай инсандарыбыз бар экен. Кудай таалам да көрүп турат, адилеттүүлүк орнотуп буйруса. Оң жакка чечилет деген үмүттөбүз. Бул берүүчү дагы Садыр Нуркожоевич, Камшат Кыршаев көрөт деген ишеничтебиз. Эң башкысы адилеттүүлүк. Биз бул кызыл китеп, бул жерлер мындан өйдөрөөк ушул инсандардын укугу турат десем жаңылышпайбыз да. Ошондой деп эсептейбиз. Бул инсандар укугун коргош керек. Же болбосо келип эле сүрүп салбастан балким бир сүйлөшүү жол менен башка жолдорун көрсөтөттөр. Мындай бул жака канча мээнет кетти, 20 жылдан бери, 25 жылдан бери ушундай мээнеттен кылып атат. Анан бул нерсе бир күндө эле жок кылат. Мисалы бетте баарыбыздын ишибиз күйөт. Бул жерде канча инсандар, апаларыбыз бар экен, эжелерибиз бар экен. Булардын бала чагасы эмне болот? Үй бүлөсү, кредиттери, мамлекет эми бая эжекеси айтып кетти, мамлекет бизден күтпөйт да кредитин качан төлөйсүң депчи. Жумушуң барбы жокпу аларга кызыксыз. Ошондуктан биз бул нерсени албетте эл өкүлдөрүнөн суранабыз. Чоң рахмат сиздерге, тамагыңыздар таттуу болсун анда. Рахмат. Эйлеман мырза, Мурат мырза, менин атым Чоң рахмат сиздерге. Тамагыңыздар таттуу болсун.